кыргыз элин биздин видео кайрылуу жасап жатканыбыздын себеби 20-июль күнү түнкү саат 3-4 чамасында биздин инибиз Бообеков Биймырзаны 3 бала сабап, инибиз 10 күн больницада өткүзүп, калган 4 күнүн комада өткөздү. Кече жакында биздин инибиз каза тапты. Ушул ишти көңүл буруп карап берип коюңуздарды суранабыз. Өткөндөн кийин аштебиз, зайлен жазгандан кийин милиция кызматкерлери аны ошол ишин жакшылап карап берип коюңуздарды суранабыз ички иштер башкармалыгы. Кыргыз элим ошол видеону болушунча репост кылганыңарды суранабыз. Биз аңкыйбыз. Экс-президент Сооронбай Шариповичтин иниси Асылбек Жээнбековго таандык болгон имарат. Бул Байсан рестораны. Акматбек Келдибековду билесиздер, бул жогорку кеңештин төрагасы кызматы, спикерликти аркалап келген. Эрдент жеке клиникасы мурдагы налоговыйдагы иштеген көп жылдардан бери иштеп жүргөн Эрмек Чоюнов аттуу жаранга таандык. Бакыт Аманбаев жана анын бир тууганы жогорку кеңештин депутаты болуп иштеп келген Урмат Аманбаевалар бул жерде иштетип келет. Насирдин Исанов көчөсү Юго-Восток. Бул жерде жолдун четинде жана Акпра дарыясынын ортосунда кору каймакка жайгашып калган бир топ имараттар бар. Алсак анын бири Эрдент тиш дарылоо клиникасы, ошондой эле Байсан рестораны. Эрдент жеке клиникасы салык кызматынын мурдагы налоговыйдагы иштеген көп жылдардан бери иштеп жүргөн Эрмек Чоюнов аттуу жаранга таандык. Ал эми көзүңүздөр көрүп турган бул Байсан рестораны. Акматбек Келдибековду билесиздер, бул мамлекеттик көп жылдар бою кызматтарды аркалап келген. Алсак финансы министринин орун басарлыгынан баштап жогорку кеңештин бир канча жолку чакырылышы, налоговый салык кызматынын төрагасы, социалдык фондду жетектеп турган, андан кийин жогорку кеңештин төрагасы кызматы, спикерликти аркалап келген. Бирок ээлеп алган жерлери Акпра дарыясынын кору каймагы жана жашыл аймактар болуп саналат. Митип ресторан куруп, мүмкүн күнгө чейин иштетип келген. Байсан рестораны кору каймакка, жашыл зонага түшүп калганы аз келгенсип, бул жердеги жылуулук электр борборунда имараты бар. Анын дагы аймагына кирип, унаалардын кирип чыгышына тоскоолдук жаратып, бул жерди толук тосуп алган. Урматтуу туугандар, эл мырзага зубур аябай жай жүрүп жатат. Алардын ыраазычылыгы үчүн ушул күнүгө колдон келишинче ушул балага жардам кылып туруңуздар. Ушул баланын күнүгө ушул басканы бала үчүн оор алып келип жатат. Ушул каражаты чогулуп бүтөр менен буйруса, эл мырза операцияга кеткен жатат туугандар. Ушул азыр апасынын колунда 1.600.000 сом турат. Ошондой эле 1.200.000 сом жетпей турат. 1.600.000 чогулуп, азыр ушул 1.200.000 калды. Биз сиздерге видеону чыгарып берип жеткире беребиз туугандар. Кайрымдуулук кылуу сиздерден. Барыңыздардан Алла разы болсун. Ушул балага кайдыгер карабастан абалын карап туруп туугандар, колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Реквизиттер Мукамбек П деп чыгат М-банк, ошондой эле Сбербанк Замира Мавлянова Ч деп чыгат туугандар. Россия өлкөсүнөн которгондорго. Айта турган кийинки объектилерибиз бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай жетиген рестораны дейбизби, же чайхана дейбизби, эс алуучу жайлар, бул жерде тиш дарылоо мекемеси курулуп калган. Бул имараттарды Акпра дарыясынын кору каймагында жайгашкан, жашыл зонада жайгашкандыгына карабастан, мамлекеттик мурдагы кызматкер, Америкадагы Кыргызстандын элчиси Бакыт Аманбаев жана анын бир тууганы жогорку кеңештин депутаты болуп иштеп келген Урмат Аманбаевалар бул жерде иштетип келет. Тиешелүү кызматтар жашыл аймак экендигин, Акпра дарыясынын кору каймагына курулуп калгандыгын айтып, буга чейин дагы эскертүүлөрдү берген, имараттарды бузуп, жерди бошотуп коюңуздар деп. Бирок реакция болгон эмес. Бир канча эскертүүлөрдөн кийин мына бүгүн тиешелүү кызматтар келип, бузуп, алып салуу, жерди бошотуу боюнча жумуштарды баштады. Бул жерлер дагы бузулуп алынып салынат. Дагы бир имарат Акпра дарыясынын 50 метр кору каймагы сакталган эмес. Көрүп турганыңыздардай бул жерде жашыл аймактагы бар парк келип туруп могул имаратка такалат. Бул имараттагы көп жыл бою мамлекеттик кызматта иштеген, 3 жолку жогорку кеңештин чакырылышынын депутаты, жогорку кеңештин спикери, төрагасы болуп иштеген
экс-президент Сооронбай Шариповичтин иниси Асылбек Жээнбековго таандык болгон имарат. Бул жер дагы азыркы тапта бошотулуп алынып, көрүп турганыңыздардай жашыл аймак улантылып, бул жакка чейин толук эс алуу жайы болуп курулат. Ушул тапта муниципалдык менчик башкармалыгы буларга эскертүүлөрдү берген. Эскертүүлөргө карабастан имарат дагы деле турат. Азыркы тапта алып салуу иштери башталды. Ал эми бул бошотулган имараттардын орду бүт бойдон Акбура дарыясынын корук аймагында, ошондой эле жашыл аймакта курулуп калган. Имараттар бошотулгандан кийин толук түрдө ордуна жашыл аймактар, эс алуу бактары салынат. Анткени имараттардын башында же аягында көрүп турганыңыздардай жашыл аймактар бар. Бирок ага карабастан кызматы бар учурунда кызматынан пайдаланган абалда минтип корук аймактарды, жашыл зоналарды тосуп минтип коммерциялык багыттагы курулуштарды куруп алышкан.